Ne arsan provokasyon bırak. Ne provokasyon bırak. Koy ver. Амансызбы көрөрман, сиз Медиа Хаб каналындасыз. Аты жөнүм Эльвира Султанмурат кызы. Мен учурда Октябрь райондук ички иштер башкармалыгында турам. Бул жерге бир жарым саат болуп калды окшойт. Алия Кубанычбекованын жакындарын алып келишти. Алиянын окуясы эсиңизде болсо керек. Алия өткөн жылдын 18 декабрында киш тазалоо операциясы маалында каза болгон. Мына ошол күндөн баштап Алиянын жакындары акыйкатты издеп, мындайча айтканда какпаган эшиги калган жок. Буга чейин алар өкмөт үйүнүн алдына чыгышты, ак үйгө барышты. Ушул Октябрь ички иштер башкармалыгынын имаратында да канча туруп, тергөө акыйкаттуу, адилеттүү жүрсүн деп ушундай талаптарын коюшкан. Бүгүн болсо 1 мартта алар баш прокуратуранын имараттын алдына чогулуп, Зулушев аларды кабыл алуусун өтүнүшкөн болчу. Бирок ошол жерде бир сааттай тургандан кийин Октябрь райондук милициясынын кызматкерлери 60 кишини кармап автобуска салып, дал ушул милициянын имаратын алып келип, азыр бул жакта азыр тергөөчү протокол түзөт деген бир маалымат бар. Бирок дал ушул сааттарга бул Октябрь райондук милициясынан эч бир адам келип маалымат берген жок. Азыр ошол маалыматты күтүп жатабыз. Эке, пресс-службадан бирөө жарып чыгабы? Маалымат береби? Күтүп тур кардаш, күтүп тур. Азыр маалымат бер. Бияка отуруптур, саат маалымат бер. 50-60 кишини алып кетти автобуска. Кыйнап салышты, мажбурлап салып кетишти. Биз аркасынан келип отурдук. Силер прокуратуранын жанында тургансыңар, башкы прокуратура? 9-дан бери турабыз. Анан биз бир саат мурун уже автобус келип салып кетти. Болгон кишилердин баары. Силер эмне ал жакта тартип буздуңар беле? Эмнеге салып кетти? Жок, биз эч тартпай эле болгону токтомдо көрүп берди деп күтүп отурабыз. Биз менен адвокаттар баары күтүп отурат. Милиция өзүнүн аракетин эмне деп түшүндүрдү? Өзүнүн аракетин ал жакта турган болбойт. Мыйзам салып кетти да баары. Биз жол берки прокуратуранын берки стоянкадан турдук да. Биз стоянкада турдук. Башка бетинде турдуңар, аркы. Анан стоянкада туруп, ошол стоянкадан салып кетишти. Биринчи биз прокуратуранын эшигинде турганбыз. Эшине бизди жака качкы дегенде биз кабыл өтүп жака турганбыз стоянкада. Мыйзам булбай стоянкада турсак эле, ушуга салып кетишти. Азыр силерди эмнеге алып кирген жок бул жака? Биз салышкан жок, аркасынан келип ошо. Силерди көрбөй байкабай калыштыбы? Жана аялдар салып кетишти да.